Бишкекте тургундардын иштеши жана жашоосу үчүн айлана чөйрөсү жагымдуу жана жашыл заманбап шаарга айлантууга болгон аракеттер маанилүү маектин өзөгүн түзөт. Саламатсыздарбы? Берүүнү Расул Багышбаев алып барам. Долбоорду ишке ашырууга канча каражат керектелет, кандай инвестициялык долбоорлор бар жана алар кайсы тармактарды өнүктүрүүгө багытталат? Кененирээк Бишкек шаарынын мэриясынын экономика жана инвестициялар департаментинин директорунун орун басары Кубанычбек Кудабаевден маалымат алабыз. Кубанычбек Арпекович, арыбаңыздагы бир жолу студияга кош келиңиз. Бүгүнкү тема абдан маанилүү. Ошондуктан биз көрөрмандарды, телекөрүүчүлөрдү дагы кошулууга чакырабыз. Ал үчүн 0312 67 04 76 телефонуна байланышып, өзүңүздүн суроолоруңузду берсеңиз болот. Анда Кубанычбек мырза, дегенде эле Бишкек 2026 бул баягы жагымдуу чөйрөлөрдүн шаардыктарга, шаардын меймандарына жакшы шарттарды түзгөн бир нече багыттар боюнча, албетте маектин жүрүшүндө аларга кененирээк токтолобуз. Шаар болот алдыдагы 5 жылда деп баягы долбоордун программасы кабыл алынып жатат. Мына ушул баарыбызга кызык болуп турат. Жалпысынан эле бул кандай долбоор, кандай программа? Кененирээк ушундан баштасаңыз. Саламатсыздарбы? Сурооңузга рахмат. Бул программа тууралуу кичине кеңирээк айтып кетсем, бул программанын аталышы көрктөндүрүлгөн жана жашыл борбоор деп аталды. Бул программа 2026 жылга дейин биздин Бишкек шаардын өнүгүү стратегиясы көрсөтүлгөн бул программада. Бул программада негизги ушул 5 жылдык мөөнөттүн ичинде Бишкек шаары кайсыл негизги багыттар менен өнүгүүсүн көрсөткөн программа. Негизинен айтып өтсөк, негизги багыттар бул социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын камсыздоо, жагымдуу шаардык чөйрө, көрүнүктүү архитектуралык көркөм көрүнүш, сапаттуу жана ишенимдүү инфратүзүм, экономикалык өсүш жана жергиликтүү бюджетти бекемдөө, жана акыркысы натыйжалуу шаардык башкаруу. Бул негизги багыттардын баары биздин оюбузча, мэриянын ою боюнча Бишкек шаарыбызды ушул 5 жылдык мөөнөттө жаңы деңгээлге көтөрүп, биздин Бишкек шаарынын тургундарына жакшы жайларды, жакшы шарттарды түзүп берерине ишенебиз. Мына ушул 5 жылдык программаны ишке ашырууга албетте акча каражаты талап кылынат. Экономикалык, социалдык өнүктүрүү программасын жүзөгө ашыруу үчүн бүгүнкү күндө эсептөөлөр боюнча канча сумма керектелүүдө? Жалпы эсеби менен биз эми баягы алдын ала алынган маалыматтар менен 26 миллиардтан 30 миллиардка дейин өлчөмдөгү каражат талап кылынышы ыктымал деп эсептеп атабыз. Ал анын ичинен 10,5 миллиарды бул биздин местный бюджет деп коет, жергиликтүү бюджеттен, шаардык бюджеттен бөлүнөт деп эсептеп атабыз. Калгандары болсо бул ошол муниципалдык предприятиялардын өз акчалары же болбосо сырттан биз чогуу иштешкен международный демек эл аралык өнөктөштөрдү менен чогуу биргеликте бир чоң проекттерди ишке ашырабыз деп ой жүгүртүп атабыз. Кубанычбек мырза, мына ушул эл аралык өнөктөштөрдүн тартыла турган инвестиция, эл аралык гранттарга кеңири токтоло турган болсок, анткени сиз түздөн-түз шаардык мэриянын экономика инвестиция боюнча департаментинде иштейсиз. Бүгүнкү күндө кайсыл эл аралык өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөр активдеше баштады? Бүгүнкү күнгө эң негизгисин айтып кетсек, бул АБР жана ЭБРР деген эки эл аралык банк бар. Бул Азия өнүктүрүү банкы жана Европа өнүктүрүү реконструкциялоо банкы. Туура. Ушул эки банк менен иш жүргүзүлүп жатат. Биринчи Европа банкы менен биз 250 автобус, газда жүрө турган автобусту сатып алуу максатында келишим түзүлүп атат. Азия өнүктүрүү банкы менен болсо 120 электроавтобус сатып алуу тууралуу проект боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мунун баарынын негизги максаты бул эми өзүңүз билгендей Бишкек шаарында баягы пробка маселеси, коомдук транспорт маселеси өтө оор абалда болуп, жакынкы арада мына былтыркы мезгилде биздин шаардык тургундар аябай көп проблемаларга туш болушту. Ошондуктан ошол проблемаларды
чечүү максатында, ошол эле экология суроолорун чечүү максатында биз мэрия тарабынан ушундай иштер жүргүзүлүп жатат. Бул автобустардын баарын биз кредит түрүндө сатып алабыз, бирок айтып өтүш керек, бул берилип аткан каражаттардын жарымы грант түрүндө келет, жарымы болсо льготный дейт, льготный насыят түрүндө келет. Кичине убакыт болсо кичине токтолуп кетели. Албетте, азыр биз бир телекөрүүчүбүз байланышка чыгып жатыптыр, кабыл алып, андан кийин ушул теманы улантып, телекөрүүчүбүздүн суроосуна жооп берсек. Кубанычбек Карпбекович, байланышка чыккан көрөрманды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз. Алло, саламатсыңар. Биз сизди угуп жатабыз. Менин суроом мындай да, мен деле ушу кыргызстандыкмын, мен ушу эл үчүн, жер үчүн мен деле күйөм. Мен деле жакшы патриот деп ойлойм, мен карап калсам дагы. Бирок могуруге шаардын ичиндеги тазалыкты тазалабай туруп, кандай жагымдуу шаар кыласыңар? Мен билбейм ушу. Мен көп жүрөм шаардын ичин аралап. Бирок баарга жерде мусордун тепкилеси, шыпырган жанагы эртең тазалыктар шыпырып кетет, тротуарды экте биле шыпырып кетет, кайра чогултканын экте биле бирдеме кылып кетет, арттын иштери. Бул мусор боюнча турат. Ошо боюнча 2 күндө бир чогултабы билем, мен түшүнбөйм. Мусорлорду карачы, көчөдөгү мусорлор самсалап турат. Ошолорду кантип тазалабай туруп, анан жагымдуу шаар кыласыңар? Мен түшүнбөйм ушуларды. Чоң рахмат, телекөрүүчүбүздүн суроосуна айлана чөйрөсү жагымдуу шаар деген багыт бар. Кубанычбек Карпбекович, бул жерде албетте биз азыр телекөрүүчүнүн суроосун толук канааттандырарлык деңгээлде жооп берүүгө аракет жасайлы, бирок ушул жерден биз ушул теманын тегерегинде да талкуу жүргүздүк эле. Бир нерсени эске алышыбыз керек го, шаардыктар ушул тазалыкка болгон маданият тургундардын өзүндө да калыптанса деген бир пикир да. Туура. Сиздин кандай жообуңуз? Сизге кошулуп кетем. Рахмат телекөрүүчүнүн суроосуна. Мен макулмун бул кишинин ой пикири менен. Ошол проблеманы биз да көрүп, ошол жагдайды биз да түшүнүп, ушул программага ошол максатта бир иш чаралар коюлат. Мисалга айтып кетсек, азыр 400 тагыраак айтам. Саначистка болгон жер территория деп коет. Ошонун площади 407 квадратный километр. Шаар боюнча. Шаар боюнча. Биз аны болсо ушул программаны алып калганда 490го дери кеңейтелик деп ой жүгүртүп атабыз. Ошондой пландарды коюп атабыз. Бул кишинин айтып кеткени туура. Баягы кирип болуп атса, аны шаарды тазалоо максатында биз ошол площадьты чоңойтуп, андан тышкары техника, специальный техниканы сатып алып, ошол иштерин кеңирээк күчөтүүгө шарт түзөбүз да. Мына жакынкы арада деле уксаңар керек, мэрия тарабынан атайлаган спецтехника сатып алынды, баягы жолдун боюндагы кирди тазалаш үчүн да. Ошондой иш аракеттер кылынат, ал болот. Анткени биз деле, мен деле ушул шаардын тургунумун, мен деле көрүп жатам бул шаарда кандай проблемалар болуп атат. Ал проблемалар менен мен өзүм күндө күбө болуп атам. Ошол эле тазалык маселеси, ошол эле тротуар маселеси, ошол эле жашылдандыруу маселеси, анын баары эми көзгө көрүнүктүү. Бирок бир эле тазалыкты ойлобой, бул эми программа болгондуктан бул Бишкек шаарынын программасы. Ошондуктан бул көп суроону камтып өтүш керек, өзүнүн комплекстүү түрдө каралыш керек. Бирок туура бул телекөрүүчүнүн суроосу, бул тазалык бир маанилүү багыттардын бири да. Анткени долбоордун 6 негизги багытынын экинчисинде так Бишкек айлана чөйрөсү жагымдуу шаар болушу керек деп жазылып турат. Кубанычбек Карпбекович, сиз буга чейин кайрадан артка кайтып келе турган болсок, электробустар боюнча, троллейбустар боюнча кененирээк маалымат берем деп аттыңыз эле, мүмкүн болсо ушуга токтолсок, анткени шаардагы ушул транспорт маселеси чындап эле орчундуу күнү бүгүнкү күнгө чейин. Туура. Рахмат берген убактыңызга. Ушул кичине кеңирээк берип кетейин. Чындап айтканда бул эми баягы транспорт маселеси былтыр өзгөчө катуу сезилди да, баягы проблемалар башталган кезде. Ошол проблемалар чечүү алкагында мэрия тарабынан көптөгөн иш чаралар көрүнүп, биз дагы баягы ситуацияны анализдеп, баамдап көрдүк. Анан эң эле бир жакшы перспективдүү деп айталычы, баягы багыттардын бири бул жаңы транспорт керек Бишкек шаарына. Жаңы транспорт алышыбыз керек. Бул жаңы алынып аткан транспорт экология суроосун бизге чечип бериш керек.
Эми биринчиден ал коомдук транспорт маселесин чечип бериш керек. Анан экология жагынан бизге толугу менен биздин шартка туура келиш керек баягы. Ошол максатты көздөп биз бул Европейский банк развития и реконструкции деп коет. Ошол менен жана Азия өнүктүрүү банк аркылуу ошол автобустарды сатып алуу максатында иштер жүрүп жатат. Буга дейин айтып кеткендей. Эгерде ушул сатып алуулар сиздер ойлогондой толук ишке ашып кете турган болсо, биз кичи микроавтобустардан арылабызбы толук? Планда барбы? Толугу менен арылабыз деп айтыш кыйын, анткени биздин Бишкек шаарда миллиондон ашык жаран жашайт. Андан тышкары чет жактагы Бишкектен жакынкы райондордун көптөгөн конуштар бар, көптөгөн жарандарыбыз Бишкекке келип иштешет. Бишкектин саны өтө чоң. Ошондуктан бир эле бул 250 автобус жана 150 электр автобус алганы менен биз бул маселени такыр толугу менен жоюп салабыз деген ойдон алыспыз. Бирок бул кылып аткан иш аракеттин баары ошол проблемаларды жеңилдетүүгө жол түзүп берет. Андан тышкары бул эми баягы баштапкы азыркы кылынып аткан иштер, бул иштердин баары ишке ашып бүтөт го деп ушул 2022-жылы деп ойлоп атабыз. Андан кийин дагы мындай иш чаралар көрүнөт. Этап менен караштырып дагы ишке ашырабыз долбоорлорду. Бул коомдук транспорт проблемасы өтө чоң. Буну чечиш үчүн мындай комплекстүү түрдө баарын караш керек. Бул чындап айтканда бул жеке эле автобустар сатып алуу эмес, бул жанагы маршрутный линияларды эффективдүү түзүү маселеси. Жол кыймылынын схемасын оптималдуу түзүп чыгуу керек деп атат. Сиз жана маршрутниктерди айтып өттүңүз. Ал маршрутниктер деле биздин Бишкек шаарынын тургундары. Туура. То есть аларды жөн эле жоюп салып, анан андай да туура эмес болот. Бүт баарын комплекстүү караш керек да. Ал маршрутниктер мисалы үчүн балким линияларын алмаштырыш керек, балким ошол жаңы автобустар келсе аяка алардын жаңы линияларын түзүп, маршруткаларды балким чет жактагы линияларга жөнөтүш керек. Анын баарын өтө толук изилдеп туруп, анан чечим кабыл алыш керек. Анткени дагы бир жолу айтып кетейин, 1000ден ашык маршрутник иштейт, алар деле Бишкек шаарынын тургундары. Туура. Алар деле биякта Бишкекте иш аракеттерин жүргүзүшөт. Ошон үчүн алардын да толук аларды жумушсуз калтыруу аракет эмес. Бул жерде балким алар ошол келе турган жаңы электробустарды, троллейбустарды айдап, балким ошол жол кыймылынын схемасын карап чыкканда сиз атагандай кайрадан башка линияларга которуу маселеси каралат. Туура. Мисалы үчүн ошол эле 250 автобус, 120 электр автобус деп атабыз, бирок анын биздин Бишкек шаарына жетиштүү көлөм эмес да. Жетиштүү көлөмгө жетиш үчүн бул биздин жолдорубуз да ошого ылайык болуш керек, туурабы? Эми автобустардын көлөмдөрү чоң, анан маршрутный линиялар дагы ошого дал келиш керек. Биз баягы башынан баштап эле маршруткалар менен коомдук транспортубуз маршрутка менен эле негизинен маршрутка менен эле иш аракет кылып атпайбызбы шаар ичинде. Эми баарыбыз көнүп калганбыз ага. Эми акырындыктан муну кичине аралаштырып, жаңы автобустарды кириш керек да. Дагы бир нерсени айтып кетейин дедим элем, бул баягы автобустарды сатып алуу максатында биз негизинен бул газ менен жүргөн автобустарды жана электр энергия менен жүргөн автобустарды алалык деген максат коюлуп атат. Буга дейин айтып кеткендей, бул бир четинен коомдук транспорт маселесин чечет, экинчи четинен экология маселесин чечет. Ошон үчүн телекөрүүчүбүз бар экен, байланышка чыгып көпкө күтүп калдык, кабыл алып суроосун уксак. Саламатсызбы? Урматтуу көрүүчү, саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңуз барбы? Жагымдуу шаар жасайын деп атам. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык көрөрман, сизди угуп жатабыз. Кандай сурооңуз бар? Мындай суроода сиз проблеманы айтып атасыз, маршрутка, автобуста жүргүзүп атасыз. Ал жакшы дачы, бирок шаардын инфраструктурасында дагы мындай көбөлүү бир иштер бар да, туалет жактары, мусорный бак жактары. Мына центринде мен бакап жүрөм, басып жүрөм көп. Туалет жок. Туалет жок. Эң чоң проблема туалет болуп атат да. Шаардын жайында. Мен чет өткөдө болдум. 100 метрде туалет бар. Мусорный бак бар. Кагаз таштайын десең, мусорный бак жок. Ошо эң чоң проблема болуп атат. Ошону иштеп чыксаңар жакшы болуп турат,
Чоң рахмат, Кубанычбек Арпекович. Мен бул телекөрүүчүнүн пикири менен 100% кошулам. Анткени мен дагы ушул шаардын тургуну катары көп учурда баягы жумуштан чыкканда шаардын көчөлөрүнөн сейилдегенди жакшы көрөм. Айрым учурда үйүмө чейин жөө барган учурлар болот. Ошондо чындап эле мындай бир коомдук дааратканаларды же болбосо ошол эле таштанды таштай турчу жайларды аз кезиктиресиң да. Дээрлик Борбордун ушул борбордук көчөлөрүндө биз мына дагы бир негизги пунктунда шаардын көз жоосун алган архитектуралык көркөм көрүнүштөр деп атабыз. Бирок ага чейин ушул сыяктуу маселелерди чечүү дагы долбоорго киреби? Кирет. Ал бул проблеманы биз дагы баягы анализдештирип көргөнбүз. Бул проблеманы бар экендигин тастыктап, ал тармакта иш жүргүзүлөт. Анткени силер айткандай эми дагы бир ирет айтып кетейинчи. Бул программаны жазып атканда биз баягы бир фантастикалык нерсени ойлонгон жокпуз. Биз деле баягы шаардагы кандай эң көйгөйлүү маселелер кандай деп мына эксперттер отуруп алып ушундай эле талкуу жүргүзгөнбүз да, кандай шарттар түзүш керек. Анан баштаганда эле тротуар башталды, ирригация башталды, баягы экология суроосу башталды, ошол даараткана маселеси турду. Анткени чындыгында ошол актуалдуу суроолордо биз баягы өтө бир грандиозный, аябай чоң айтып кете турган проектилерди айткан жокпуз. Аны дагы ага көп көңүл бурган жокпуз. Биз негизинен ушул шаардык тургундарга күнүмдүк жашоосунда бизге кандай шарттар түзүлүш керек, кайсы жактар бизде абдан начар ситуацияда болуп атат. Ошонун баарын анализдеп туруп, анан ошондон кийинки келип жазылып чыккан программа ушул болчу. Ошондуктан бул дааратканадагы көйгөйлүү маселе, биз аны билебиз. Ал тармакта да иш алып барылат. Түшүнүктүү. Дагы бир телекөрүүчүбүздү кабыл алсак, саламатсызбы урматтуу көрөрман? Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сиз түз эфирдесиз. Маанилүү маекке кандай сурооңуз бар? Алло. Угуп жатабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Эжеке, атыңыз ким? Менин атым Тоту Сыдыкова. Тоту айым, сизди угуп жатабыз. Менин Боорек Ош базары качан иретке келет? Менин суроом айтайын деген оюм ушуда. Мына элдин баары жабылыптуу Ош базарына барабыз. Өңгөчө мына бирки жаанда же кар жааганда бутубуз чыла болуп, тетиги ош жерден араң чыгабыз. Анан кийин мына сатып аткан продуктылардын баарын мынакы жумуртка, сүт, андай мындай алып келген айылдан келген аялдардын барып, ар жакта баткакка отуруп алып сатып атышат. Мына ушул. Түшүнүктүү. Ош базары качан иретке келет дейт. Бая буга чейин эсиңизде балким ошол базарларды шаардын сыртынан көчүрүү дагы айрым учурда демилге катары көтөрүлдү эле. Бул жолу кандай болот? Андай долбоор азырынча жок. Бул программада андай долбоор көтөрүлгөн жок, андай суроолор көтөрүлгөн жок. Бул баягы базарларды сыртка чыгарабыз деген ой жок. Бирок негизи базарда эмес, көчөдөгү болгон соода жайларын иретке келтирүү максаты турат. Бул экономика тармагында биз андай жумушту алып барабыз деп ойлор бар. Андай максаттар коюлуп атат. Анткени ошол эле баягы уличная торговля деп коет эмеспи, ошол багытта иш алып бараткан биздин жарандардын ишин бир иретке келтирелик деген ойлор бар да. Ошондуктан ушул тармакта жумуштар алып барылат да. Өзгөчө баягы Ош базарынын именно ошол Ош базарынын тегерегин иреттейбиз деген бул программада жазылган эмес. Дагы бир жолу айтып кетет элем, бул баягы стратегический программада, бул негизи баягы шаардын өнүгүүсү кандай иретте кайсыл негизги багыттар менен жүрүп өтө турган жолдорун жазып өткөн программада. Анан тактоо иретинде баягы конкретикалык түрдө алар кийинки этаптарда баягы отраслевой программа болобу же план мероприятия болобу ошол жактарда каралып өтөт. Аякта уже более детально каралат да. Бирок мен билишимче шаардык мэрия ошол эле Ош базары жайгашкан Ленин райондук администрациясынын кызматкерлери баягы утур рейдтерди өткөрүп турушат ошол мыйзамсыз сатуучуларга каршы. Бирок алар кеткенден кийин, сиздер кеткенден кийин кайра эле баягы көрүнүш кайталана берет да. Балким
бул долбоордун ичине кирбесе дагы мындай бир комплекстүү түрдө иретке келтирүү чарасы иретинде ишке ашышы мүмкүнбү? Ошол иретинде ишке ашышы мүмкүн. Бул жерде өтө кыйын суроо, чындап айтып келгенде. Анткени ошол эле Ош базарда отуруп соода кылып аткан ал деле биздин жаран. Ал дагы ошол соодасы менен үй бүлөсүн багып атат. Ошондуктан биякта көп бир четинен социалдык суроо, экинчи четинен экономикалык суроо. Ошон үчүн буга өтө шарт түзүп беришибиз керек го аларга. Ошо шарт түзүп берип, алардын баарын ошол жака көчүртүп, баягы эми жакшы жай болсо, жакшы шарт болсо, балким ошол соода кылган жарандарды эле ошол жакта туруп Кубанычбек Карпбекович, маанилүү суроо. Азыр бул долбоорду баягы депутаттар карап чыгып бекитет да. Тагыраак айта турган болсок, бул шаардык кеңештин мындай кароосунда да. Балким биздин шаардыктардан, ушул дагы да адистерден, шаарда көп жашагандардан мындай бир сунуш пикир иретинде кабыл алып, буну долбоорго киргизесиздерби? Анткени ошол эле Бишкекке келген туристтердин көпчүлүгү дароо базарга жөнөшөт. Анан базарга барганда мындай бир кыргыздардын, бишкектиктердин иреттүү, таза базарын көрсө деген бир тилегибиз бар да. Жакшы. Бул балким сунуштарды кабыл аласыздарбы? Алабыз, кабыл алабыз. Бул программа, муну эми проект деп коет. Бул долбоор. Азырынча бул долбоор. Сиз айтып кеткендей, бул Бишкек кеңешине киргизилген, депутаттар тарабынан каралып, бул бекитилет кийин. Бирок азыр бул долбоор түрүндө. Бул долбоорду иштеп чыгып атканда бул муниципалитет, биз муниципалдык кызматкерлер, эксперттерди чакыртып чогуу жазган долбоор болчу. Андан кийин бул долбоорду биз эксперттик уюмдар менен талкуу жүргүздүк. Алар да өздөрүнүн сунуштарын киргизди. Андан кийин бул долбоорду дагы бир ирет иштеп чыктык. Бирок кандай болбосун, бул дагы эле долбоор. Эгерде биздин шаардык жарандардын актуалдуу дагы суроолору болсо, бул долбоорго кирбеген. Биз карап чыгып киргизгенге кошумча даярсыздар. Даярбыз. Анткени бул программа, бул шаардыктарга жазылган программа. Бул бизге, муниципалдык служащийлерге эмес. Бул именно шаарды жакшырталык деп жазган программа. Эгерде балким кандайдыр бир жагдайлар менен бир актуалдуу суроолорду биз кое берсек, камтып алсак, биз жазып өткөнгө, киргизгенге даярбыз. Дагы бир телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Бүгүн суроолор абдан көп экен. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Биз сизди угуп жатабыз. Сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Арыбаңыз. Жакшы берүү болуп атат. Баарыбыз кызыгып атабыз. Ушу кыргыз шаарыбыз өнсө деген. Менин фамилиям Эшимбетов Ахматбек, Бишкек шаарында турам. Менде 3 суроо болуп атат. Мына Бишкек шаарында азыр Кудайым көрүп чоң автобустар келип калып атат. Бирок чоң автобустардын аркалары бүт эле бош болуп кетип атат да. Бизге ошо чакан автобустарды алып келсеңиздер жакшы болот эле. Өтө чоң болсо шаардын көркүн бузуп коет экен. Орто автобустарды алып келсеңиздер биринчи. Анан экинчиси шаардын ичинде Ош базарынын айланасы шаардып адамдар база турган тротуарлардын баардыгы талкаланып кеткенде база турган жер жок. Жана эжекеде бирөөлөр айтып кетти, ушундай балчык тигиндеми деп. Ошондагы же асфальттоо же болбосо тротуарды бир оңдоп койсоңуздар. Бул экинчи суроом. Үчүнчү суроом, азыр биздин шаарда эки жактан келген кайрчылар көп болуп кетишти да. Ошолор дагы жолдун Тажикстандан, Өзбекстандан келишип алып, биздин элибиздин как будто кайрчы болуп жашай тургандай мамиледе көрсөтүшүп калышты. Ошону дагы бир тартипке келтирип койсоңуздар жакшы болот эле. Түшүнүктүү. Рахмат, ирет менен жооп берели. Анда биринчиси автобус маселеси боюнча. Узун автобустардын айрым учурда аты бош болуп калып атат. Балким чакан автобустар биздин шаарга көрүп береби деп атат. Балким бирок чындап айтып кеткенде бул автобустардын негизги максаты алынып аткан бул ошол транспорттук маселени чечүү максатында алып атабыз да. Анан баягы балким биздин көрүүчү дагы өз оюн туура көрүп аткандыр. Бирок менин оюмча бизде чоң кенен автобустар болуш керек. Анткени буга муктаждык жаралып атат. Ооба, бизде тургундар көп шаарда. Анан баягы өзгөчө эртең менен кечкисин аялдамада көп топтолуп калып атышат. Көп болуп кетет. Эгерде чакан көп автобус болсо, анда алар дагы баягы пробка түшкөнгө баягы шарт түзөт. Бир чоң автобус, мисалы үчүн, анын көлөмү да чоң, ичине баткан кишилер да көп болот. Бир алып кетсе жакшы, баягы көп тургундарды алып кете алат. Ошондуктан ал жердин дагы өзүнүн чоң плюстары бар да. Ошол себептен
мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде чоң шаарларда байкасаңыз чоң автобустар жүрөт, чоң автобустар. Анан дагы бир жагдай бул чоң автобустардын шарттары, ичиндеги шарттары заманбап, жакшы. Ошол эле бизде баягы лоузы деп коебуз, лица с ограниченными возможностями здоровья. Аларга шарт түзүлөт ошол чоң автобустар. Атайын пандустар менен, Атайын пандустар, анан баягы сиденьялардын баягы бийиктиги, жайгаштырышы, ошонун баары баягы тургундарга мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга атайын шарттар түзүлгөн. Аларга дагы абдан баягы Алар үчүн да баягы автобус канчалык кенен болсо кирип чыгууга ыңгайлуу болот. Ыңгайлуу болот, туура. Ошондуктан бул азыр мен атап кеткен тиги ЭБР жана АБР менен алына турган автобустардын баары баягы чоң көлөмдө деп ойлоп атабыз. Экинчи маселе адаттагы деле ушул Ош базары боюнча болду. Айланасын иретке келтирип тротуарларды дегенде баягы жөө кишилер баса турчу жолдорду. Негизи айтып кетиш керек, биз эми баягы Ош базарды өзүнчө баягы караган эмеспиз. Анткени Ош базарда болобу же шаардын центринде болобу, бул тротуар маселеси негизи шаарга тиешелүү, бүт шаарга да. Жакын эле жерде, бул жерде Орозбекова көчөсү бар, анын деле тротуарын карасаңар, бул центр. Центрде болсо деле тротуарлардын баарын абалы өтө оор. Өтө оор. Анан жасалбаган, реконструкция болбогон тротуарлардын көлөмү абдан чоң. Ошондуктан бул суроого биз толугу менен шаарды бүтүндөй карап атабыз. Шаардын ичиндеги бүт тротуарларды оңдоо максатында биз иш-чараларды көрөбүз деп айтып атабыз. Мындай алдын ала алынган эсептер боюнча биз жыл сайын, азыр айтып кетейин, бир 10.000 квадратный метр тротуарды ремонттоп, реконструкциялауга ниет кылып атабыз. Балким андан көп болот. Мунун баары баягы каржылоо маселеси болот да. Эгерде бюджетибиз жакшы болуп, кирешелер көбүрөөк болсо, биз ушул приоритеттүү деген багыттарга көбүрөөк акча бөлүп, көбүрөөк иштер кылынат да. Заманбап шаардык инфраструктура деп так жазылып турат да. Бул дагы бир негизги багыты. Долбоордун маалыматтык негиздемесинде ушул заманбап шаардык инфраструктуранын айланасында кененирээк айтып берсеңиз, Кубанычбек Карипбекович, кандай нерселер ишке ашырылат? Инфраструктура тармагында эң негизгисин айтып кетсем, бул баягы биздин КНР мамлекети менен Кытай Эл Республикасынан келген грантка биз силер билгендей мына бир нече жыл ирет жолдорубузду куруп, жолдорубузду жасап атабыз. Азыр дагы мына март айынан баштап пландаштырылып атат, кийинки фазасы башталат. Ал фазанын алкагында дагы Бишкек шаарларынын жолдору жана транспортный развязка деп коет. Ошолор курулуулары күтүлүп жатат. Ачыгын айтыш керек, бул жолду куруу, жолду ремонттоо маселеси бул өтө чоң каражаттарды талап кылган маселе. Мунун баарына шаардык бюджеттен толугу менен акча бөлүнүп, баарын бүт проблемаларды бир чечип кете албайт. Бул мүмкүнчүлүк жок да анчалык. Ошондуктан биз негизинен мына Кытай КНРден келген грантка жолдорду салып, развязкаларды салабыз, жана андан тышкары өзүбүздүн бюджетте, шаардык бюджетте каралган акчага жолдорду ремонттоо максаттарын коюп атабыз. Акча каражаты демекчи, мына сиз баягы жетекчинин орун басарысыз. Бул Бишкек шаардык мэриясынын экономика жана инвестиция департаменти. Түздөн-түз ушул инвестиция тартуу, инвестициялык долбоорлор сиздерге тиешелүү болгондуктан, мына сиздер алдыга багыт катары бир нече инвестициялык долбоорлорду карап жатасыздар. Анын бири иретинде ушул заманбап транспорттарды алып келүү маселесин айттыңыз. Ошол дагы кандай инвестициялык долбоорлорду карап жатасыздар? Негизинен кайсыл багыттарга жумшайын деп жатасыздар? Биз негизги багыттарды мындай көрүп атабыз. Бул экология суроосундагы багыттар. Мисалга айтсак, бизде Бишкек шаарында 22ге чукул баягы котельныйлар бар. Алар от казандар. Алар тиги көмүр менен иштешет. Алардын экологияга болгон терс таасири өтө чоң. Андан тышкары бул баягы
көмүргө дагы баягы көмүрдүн баасы, аны иштетишүү, анын баягы контролдоо өтө кыйынга жатат да. Ошондуктан биз дагы бир максат коюп атабыз, ушул котельнияларды газга өткөзөлүкпү деп. Аны бирок эми баягы бюджеттин акчасына толугу менен бир өткөзүп коюш өтө кыйын. Көп бюджетке өтө чоң нагрузка келет, анча баягы алыбыз жетпейт дегендей. Ошол тармакта биз инвесторлор менен иштешсекпи деп ой жүгүртүп атабыз. Азыр баягы проекттер даярдалып атат. Мунун баары тез ишке ашпайт. Мунун баары баягы кадам менен акырындык менен ишке ашыра турган проекттер. Ошол 5 жылдын ичинде ойлонуп атабыз, ушу 5 жылдын ичинде деп. Анткени мындайда биз баягы шаар тарабынан биз бул суроолорду көтөрүп, инициатива көтөрүшүбүз керек. Биз ошолорду көтөрүп атабыз. Анан баягы инвестор тарабынан же баягы эл аралык уюм тарабынан ал ошол биз көтөргөн инициативалар ага кызыкпы? Ал ошолорду ал өз ишинде ошол инициативаларды камтыйбы? Каржылап бере алабы? Ал уже ошол тараптан алардын чечими да. Бирок биз өз жагыбыздан ошол көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, аларга долбоорлорду даярдап сунушташыбыз керек. Айтышыбыз керек, мына биякта ушундай мүмкүн болушунча кызыктырып, өзү ошонун плюстарын айтып берип, ошого жараша иш алып барышыбыз керек. Ошол иштерди биз алып барабыз. Андан тышкары, мисалы үчүн жашылдандыруу тармагында биз иштерди пландаштырып атабыз. Ошону эле биздин оранжереябыз бар, питомник деп коет, баягы бактарды өстүрүү жай, ошол жакты өнүктүрөлүк деген ойлор бар. Таза суу жагында проектилерибиз бар, аларды дагы ишке ашыралык дегенбиз. Анткени шаардык тургундарды дайым таза суу менен тазаланган жайларды салуу, анан жанагы канализационный сети деп коет, ошол курларды дагы балким тазалап чыгуу, реконструкциялоо. Туура, ошол реконструкция суроолору турат. Ошол суроолор менен биз инвестициялык долбоор тармагында иштейлик деген өзүбүзгө максат коюп атабыз. Иш чаралар алып барылып жатат, алар болот, ишке ашып кетерине ишенебиз. Телекөрүүчүбүздү кабыл алсак, кайрадан биздин талкууга кошулам деп жатат. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Сиз эфирдесиз, экрандан бир аз алыс туруп, үндөктөм чыгарып суроо узатыңыз, биз сизди угутабыз. Саламатсызбы? Мен Бишкек шаарынан Волкова көчөсүнөн звонок этип атам. Угуп жатабыз. Бизде мына Кайназарованын аржагы жол оңдолгон, Патриса Лумумбанын аржагы жол оңдолгон. Кудай берген жак жол оңдолгон. Патриса Лумумба менен Кайназарованын ортосу жол оңдолбой 4-5 жылдан бери канализация курулган бойдон балчык бойдон жатабыз. Жана суроо качан оңдолот, Качан оңдолот ушул? Түшүнүктүү, рахмат. Бишкек шаарындагы Волкова көчөсүнөн байланышка чыгыптыр. Кайназаров көчөсү Патрис Лумумба аймагы тарапта бир бөлүгү оңдолбой жатат дейт. Рахмат сурооңузга. Бирок баягы алдын ала айтып кетейин, мен бул сурооңордо ошол тиешелүү биздин түзүмдөр бар, ошолорго жеткирейин. Анткени мен бул жолдорду оңдоо суроолору менен бирок сиз баса белгиледиңиз, быйыл ушул 2022 жылда дагы Бишкектин бир нече көчөлөрү оңдолуп, реконструкцияланат жана жаңы жолдор да салынат. Туура. Балким ошонун ичинде Балким ошолордун арасына кирер, бирок эми баягы так маалымат жоктуктан эртелеп айтпайын деп атам да. Балким бар, бирок бүт эле шаардык жарандарга айтып кетет элем, баягы мен жашаган жакта дагы өтө начар абалда жолдор бар. Мен өзүм билем, күндө ал жерден өтөсүң. Андай жолдор шаар ичинде өтө эле көп. Анан баарын бир заматта жасап коюш бул дагы каражат маселеси. Каражат маселеси бул. Эми мисалы үчүн бүт каражаттын баарын эле жолго жылдырсаң, анда тротуар маселеси калат, ирригация маселеси калат. Ошондуктан баягы түшкөн каражатка жараша баягы баарын ирет бөлүштүрүп, баарына жеткендей кылып иш аракеттерди көрүш керек да. Мейли бир жылда баары чечилип кетпесе да, бирок жылдан жылга алдыга кадам таштап турсак, ушул 5 жылдын ичинде көп жерди, көп
көп суроолорду чечебиз деп көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ойлоп атабыз. Кубанычбек Карыпбекович, дагы бир маанилүү суроо, буга чейин дагы бул суроо талкуу жараткан, ушул шаардык мэриядан адистер келгенде көп берилген суроо. Сокулук району менен Бишкек шаары чектешет, Чүй облусунун ушул Сокулук тараптагы айрым аймактар, ошол эле Воен Антоновка же болбосо дагы кайсыл бир аймактар Бишкектин аймагына кошулабы деген дагы суроо болду эле. Алдыдагы долбоордо кандай? Бул долбоордо андай суроо көрсөтүлгөн эмес. Ал суроого мен азыр да чындап айтканда жооп бере албайм, анткени бул баягы менин компетенциямдагы суроо эмес да. Азырынча бул долбоордун айланасында бул суроо каралган эмес, Жок, андай суроо каралган жок. Эми түзөntү сиздин баягы компетенцияңызга кирген кайрадан баягы экономикалык жана инвестициялык долбоорлор тууралуу сүйлөшө турган болсок, негизинен мен бул программа баштала электе эле ушул телекөрүүчүлөрдөн ушул өңүттө көп суроолор келерин күткөм, анткени баягы шаардыктарды көп эле ойлондурган маселе ушул жол, тротуар, тазалык, транспорт маселелери да. Эми сиздин түзөntү департаментке тиешелүү суроолорду бере турган болсок, ушул 5 жылдын ичинде ишке ашыра турган сиздердин инвестициялык долбоорлор 26-30 миллиард өлчөмүндө деп белгилеп атабыз. Эгерде сиз өзүңүз баса белгиледиңиз, киреше көбүрөөк түшө турган болсо, албетте ошол эле шаардык бюджетте таба турган акча каражаттары, тартып келе турган инвестициялар, демек долбоорлор мындан ары дагы саны арта бериши мүмкүн. Туура. Көбүнчө баягы биринчи кезекте ишке ашырышы керек боло турган, биринчи этапта ишке ашырылышы керек боло тургандарды сиз атап кеттиңиз. Андан кийинкилеринде кайсылар турат? Андан кийинкилерин айтып кетсек, экология жагында жана долбоорлор, андан кийин ирригация тармагында долбоорлорду караштырып атабыз. Анткени силер өзүңөр билгендей, мисалы үчүн былтыр суу маселеси өтө катуу турду. Баягы ушул эле биздин шаар ичиндеги жашыл бактарактарды койгонго суу жок болуп өтө оор болду, кургакчылык болду. Ошондуктан ошол ирригация жагында проект долбоорлорду караштырып атабыз. Так, таза суу жагын айтып өттүк. Андан тышкары парковка маселелерин караштырып атабыз. Негизи шаар боюнча бул парковка маселеси быйыл эле пайда болуп калган жок да. Буга уже көптөгөн транспорттун көбөйүшү менен транспорттун, калктын көбөйүшү менен бул проблема жылдан жылга өтө күчөйө берген да. Анан негизи шаар боюнча бул баягы парковканы өнүктүрүү маселеси толугу менен буга дейери каралып чыга элек болчу. Толугу менен бир концептуалдуу бир взгляд жок болчу да. Ошол кантип иретке келтиребиз деген, негизи шаар ичинде бул өтө татаал маселе да, анткени шаардын площади чоң, машина көп, абдан көп жүрөт. Анан баягы ар бир шаардагы ар бир көчөдөгү кайсы жакта кандай жай баягы парковка уюштурганга болобу, анын нагрузкасы парковкалар. Да. Баягы суроо көп да. Мисалы үчүн азыр баягы интернет тармагынан окуп көрсөңөр, кээ бири мындай жаңы инициатива көтөрүп атат. Балким бул парковканын баарын чет жакка чыгарыш керек. Балким бул центр жакта парковка керек. Балким ошол дагы баягы анализ, мониторингдин негизинде ишке ашат го. Мунун баарын катуу талдап, андан кийин чечим алыныш керек. Ошон үчүн бул тармакта мисалы үчүн азыр мэрия тарабынан анализ иштери жүргүзүлүп атат. Бир концепт, мы хотим сформировать концепт, бир концептуальное видение даярдап атабыз да мэрия тарабынан. Биздин программа жыйынтыкталып баратат. Бир эле мүнөт калыптыр. Мен дагы бир суроону узатайын. Мына ушул алдыдагы ишке аша турган 5 жылдык долбоордун айланасына социалдык тармакта ар кандай пикирлер жазылып жатат. Өзүңүз дагы окусаңыз керек. Бул долбоордун ишке ашышына күмөн санагандар да бар. Сиз кандай жооп бересиз? Мен мындай айтып кетет элем. Бизди көрүп турган шаардыктарга кандай кепилдигиңиз бар ушул долбоордун ишке ашышына? Рахмат. Сурооңорго рахмат. Мен мындай жооп берет элем. Бул программа, бул баягы биздин анализдеп, ситуацияны, проблеманы анализдеп чыгып, биз даярдаган документ. Бул документти биз колдон келишинче интернетке жайгаштырдык, сайтка элдик, коом менен талкуу жүргүздүк. Бирок биз бул идеалдуу документ деп дагы баягы кепилдик берген жокпуз, антип айткан жокпуз. Бул документ ачык. Эгерде дагы сунуштар болсо, балким ой пикирлер болсо, бул документ жакшырта турган, биз ачыкпыз.
бизге жазышсын, айтышсын, биз кабыл алганга даярбыз. Бирок бул ошол биздеги азыркы бүгүнкү күнгө болгон көйгөйлүү маселелердин баарын камтыган деп документ деп биз ойлойбуз. Биз ойлойбуз. Биздин оюбузча баарын толугу менен бир ирет чечип салбайсың, бир жылда чечилбейт. Бул суроолордун баары жылдан жылга топтолуп келген суроолор. Чечилиши дагы жылдан жылга кадам менен ар бир кадам сайын чечилип, анан 5 жыл өткөндөн кийин биз чоң жетишкендиктерге, көрүнүктүү жетишкендиктерге жетебиз деп ойлойбуз. Жашоо өзү бир орунда токтоп турбайт да, сыңарындай маселе чечилген сайын кайрадан көйгөйлөр пайда боло берет. Ошондуктан Кубанычбек Арыпбекович, бүгүнкү 40 мүнөттүк маектин жүрүшүндө сиз дагы шаардыктардын атаган негизги көйгөйлөрүн өз кулагыңыз менен угуп күбө болдуңуз. Биздин каалаганыбыз эле баягы үмүттүн шооласы эч убакта үзүлбөйт, ал ар дайым жарык. Мына ошол үмүттүн жарык шооласы шаардыктарды чындап эле жагымдуу атмосферада, жагымдуу шарттарда жашаган бир абалга алып келет деп ишенип турабы. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Бишкек 2026 көрктүү жана жашыл борбор кала программасынын долбоорун ишке ашырууга канча акча керектелет? Кандай инвестициялык долбоорлор бар? Маанилүү маектин төрүндө Бишкек шаарынын мэриясынын экономика жана инвестициялар департаментинин директорунун ордун басары Кубанычбек Кудабаев менен кенен кеп куруп талкуу жүргүздүк. Программага катышкан көрүүчү сизге жана коногубуз сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, берүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.